мен Байбосунова Гүлжан Өмүрзаковна Чүй облусунун аялдар кеңешинин координатору болуп дайындалдым. Эми мен ушул эң оор милдеттүү жүктү алгандыгыма байланыштуу өзүмдүн ушул күнгө чейинки аткарган иштеримдеги сара себебимди берип көрүп, жана ошо күнгө чейинки аткарган иштер боюнча анча-мынча маалыматтар бөлүшкүм келет. Окуу жайым бүтүп келгенден кийин Кара Балта шаарына келип, мугалимдик кесипти аркалап 30 жылдык иш тажрыйбамды азыркы учурда колдонгонго толук мүмкүнчүлүгүм бар. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бүгүн мен Асанкулова Бекбү Сагынбековна жөнүндө айткым келет. Себеби Асанкулова Бекбү Сагынбековна өзүнүн мекенчилдик жүрөгү менен Жайыл районунун атын алып жүргөн биздин баатырыбыз Жайыл атанын жана Темиржан эженин эненин атын даңазалоо максатын көздөп келет. Бул кичинекей изилденбеген тарыхты ачып, Темиржан энени, анын жолдорун баскан жолдорун, аткарган иштерин, тарыхый булактарын табуу боюнча ишин дагы эле жүргүзүп келет. Ошол ишти колдоо максатында биз жалпы аял заты энелер Жайыл районундагы Жайыл баатыр атындагы коомдун мүчөлөрү болуп, биз өзүбүздүн колдоо көрсөтүп келгендигибиз тууралуу сиздерге бөлүшкүм келет. Эмне үчүн бул ойду бөлүшкүм келет? Себеби тарыхый ишти алып барып кийинки жаш муундарга өткөрүп берүү, андан ары уланта турган ар бир адамдын, ар бир мекенчил адамдардын мүдөөсү жана милдети деп эсептейм. Ошондуктан бул биздин Ажообуз президентибиздин дагы жарлыктары чыгып жатат. Тарыхый маданий булактарды жана маданий иштерин, адеп ахлактыкты, ден соолукту чыңдоо боюнча жана кыргыз элинин каада салып үрп адаттарын даңазалоо, ошону сактап калуу, муундан муунга чейин өткөрүп берүү максатын көп жылдардан бери эле Асанкулова Бекбү алып келип келет. Себеби бул журналисттик болуу жөндөмдүүлүгү менен, өзүнүн адабий көркөм чыгармачылыкта сүйлөгөндүгү менен жана өзүнүн мекенчилдик жөндөмү дагы өзүнүн ишин алып барганга чоң таасир берет. Ошондуктан бизде аял затынын эмгегин баалап, анын ишин даңазалай турган биздин милдет. Ошондуктан мен Асанкулова Бекбү Сагынбековнаны кыргыз элинде жана маданияттын мыкты кызматчысы деген наамды берсе деген биздин аялдардын көп сунуштары болуп жатат. Ошол сунуштарды мен да колдогум келет. Мен ушу Сагынбекова Бекбү эженин ишин жалпы шаардын жаш муундары, бизде Кара Балта шаарында, Жайыл районунда окуу жайлары бар. Чүй университети бар. Ошол университетте бухгалтердик кесипти аркалап келсе дагы, ал мугалимдерден кем эмес ишти алып барат. Өзүнүн көп иш-чараларды уюштуруп, жана ушул музейге жалпы келген, таазим эткен адамдарга толугу менен тарыхый булактарды, Жайыл баатыр жөнүндө, Темиржан эне жөнүндө тарыхый булактардын тарыхый иштерин даңазалап келгендиги жалпы окуучулардын, студенттердин жана музейге келген адамдардын жүрөгүн кубандырат жана кандайдыр мекенчилдик таасирин берет. Ошондуктан биз Бекбүнүн аткарган эмгеги, бул режиссердук жөндөмдүүлүгү, кабарчылык жөндөмдүүлүгү жана акындык жөндөмдүүлүгү биздин муундардан муундарга өтүп, аларды дагы колдоо көрсөткөндүгүн биз ар дайым кубаттап келебиз. Ошондуктан биз Бекбүгө чоң ийгиликтерди, зор ийгиликтерди каалайбыз. Эми ушул 9 жолдун тоңунда турган Кара Балта шаарында жибек жолу болгон, Ошту карай кеткен, Сосновка айылынан өткөн жолдон жана ушурдан Талас өрөөнүнө кетчү жолго 9 жолдун тоңунда турган музейди өзүнүн үйүндөй карап,
тазалыгын сактап, көрктөндүрүп, жашылдандырып, иретинде сактап, тарыхый маданий мурасты алып жүргөндүгү үчүн ким таазим этпесин. Бир тыйын айлык албастан, мамлекеттен колдоо көрбөстөн, жана биздин эң урматтуу Исаева эжебиздин арнап эл үчүн, жер үчүн арнап уюштуруп берген музейди өз үйүндөй, өз материалдык баалуулуктай кылып сактап жүргөндүгүнө биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге дагы жалпы Аял Заты Чүй облусунун айымдары, энелер жана кийинки меценат муундар ушул биздин Жайыл Баатыр жана Темиржан эненин атын мындан ары даңазалаш үчүн дагы салымыбыздарды кошот деген ниеттебиз. Рахмат, бар болуңуздар.